чек ара маселеси боюнча буга чейин ушул мага жеткен маалыматтар боюнча биз тарап Кыргызстан тарап чоюп келет экен да, баягы созуп, убакытты созуп, же болбосо баягы чечкиндүүлүк кадамдарга бара албай ушундай болуп келет экен. Анан айтымдарында баягы жоопкерчиликтүү кылып койгон вицелер алмашып кетип, анан алар кайра жаңы вице шайланганча дагы бир топ убакыт өтүп кетет да. Ал келип баягы иштин баарындай изучать этип окуп чыккыча чейин, көрүп чыккыча чейин дагы бир топ убакыттар өтүп кетет. Антип келатып анан мына дагы бийлик алмашып кетти дегендей ушинтип эле созулуп келет экен да. Кошуна мамлекеттер ошо биздин бийликке шылтап атат да. Мына биз чечели эле деп турабыз, бирок силердин бийлик созуп келатат деп. Ошондуктан анан мен чечим кабыл алдым. Улуттук коопсуздуктун башчысы Ташиев Камчыбек Кыдыршаевичти башына коюп, эртең барып ушул баарын документтештирип берип, анан тапшырманы берип, жакын арада, убакытты созбостон тез арада чечим кабыл алалы деп. Ушу эки мамлекеттердин ортосундагы чек араларды чечип алалы деп. Биз качан гана чек араларды чечип алганда гана тынч жашайбыз да, болбосо чек ара жаңжалдары чыга берет. Биздин ушу Тажикстан, анан Өзбекстан мамлекеттери менен гана чечиле элек жерлерибиз калды, калган Кытай менен, Казакстан менен чечишип алганбыз жерлерди. Ушул эки мамлекет менен тез арада чечишип алышыбыз керек.